Саламатсыздарбы жетекчилер? Биринчи жана экинчи чейректерде белгилүү себептерден улам айрым окуучуларга предметтик мугалимдер тарабынан чейректик баалар коюлбай калган учурлар болсо, анда мектептин директору жана завучтар гана чейректик бааларды кое алышат. Бул үчүн төмөнкү кадамдарды аткарыңыздар. Менюда журнал, чейрек бөлүмүнө кирип, чейрек коюу бөлүмүн тандаңыздар. Биринчи кадам: окуу жылы тандалат. Чейрек бөлүмүнүн баасы коюлбай калган тиешелүү чейректи тандаңыз. Класс жана класс тамгасы деген жерден окуучу окуган классты белгилеңиз. Предмет деген жерден баа коюла турган предметти тандаңыз. Бардык маалыматтарды тандап бүткөндөн кийин оң тараптагы жашыл бааларды алуу баскычын басыңыз. Экинчи кадам: пайда болгон тизмеден керектүү окуучуну табыңыз. Окуучунун так аты жөнүнүн үстүнө 2 жолу басыңыз. Экранда кичинекей баа терезеси ачылат. Ачылган терезедеги баа таласына тиешелүү бааны тандап коюңуз. Мугалимди тандап, төмөндөгү жашыл сактоо баскычын басыңыз. Эскертүү: сиздер баасы жок бош турган гана окуучуга кое аласыздар. Предметтик мугалимдер тарабынан мурда коюлган бааларды өзгөртүүгө болбойт.